Эмненин астына келсеңиз дагы, кайсы дарактын астына келсеңиз дагы өтө этият болуңуз. Бул кактус болобу, бул манго болобу, башка болобу айырмасы жок. Түшкөн учурда башыңызды эзип коет экен, ушундай чоң даражада. Мына колумда эле көрүнүп турат. Мына өскөндө эле бул башыңа түшө турган болсо өлтүрүп коюш эч нерсе эмес да. Анан ушунчалык 20-30 метр бийиктиктен түшөт. Бул оюн эмес. Анан шүгүрчүлүк маселесинде шүгүрдү келтиришибиз керек да. Анан өсө турган нерселерди баягы теплица деп коебуз, ыстыктуу жылуулукту ар дайым кармап турат кышында жазында. Өзбек бир туугандарды зыярат кылганда Ташкентте, Самарканд, Бухара бардык жерде барып көрсөңүз өтө эмгекчил келет да, теплица кылып, банандарды өсүрүп атканын көрөбүз, башка нерселерди өсүрүп атканын көрөбүз. Бирок ушу Кыргызстаныбызга келген учурда биз чындыгында кичине жалкоорок экенбиз. Көп нерсеге мында ушул болду, ушул дейт экенбиз да. Башка мисалы Кытай, Өзбек сыяктуулар кирип мунун артында эмне бар, кылсак болобу, кантип алып келсек болот, ишет этет экен да. А биздики болду, ушул жерде көрдүк, ушул бойдон калып кетет экенбиз. Андай болбошубуз керек, жалкоо болбошубуз керек. Буларды карасаңыз, оно бышып калыптыр уже, саргарып. Мынау жаңы көгөрө баштаптыр эми. Ошентип бышканга жакын саргарып неме болуп калганда өздөрү терип, анан атайын дүкөндөргө алып чыгып сатат экен арзан баада. Чындыгында арзан бул жерде, себеби өсүп аткан жерде арзан болот ар бир нерсе. Бизге жетип баргыча чейин 3-4 эсе кымбаттайт.